Эң негизги талабыбыз ошол жанагы чукул мына митингке чыгышыбызга себеп болгон ошол Аксайдагы жанагы Тажикстан тараптын ошо жайыт жерибизди мындай техникаларын алып келип ээлеп бизден нарядты ал жерден алып койгон болуп атпайбы? Анан өздөрүнүн аскерлерин киргизип атат. Ушул боюнча ошону кайра ордуна келтирсин. Экинчиси Көкташтагы жана көчөт тиккен жерлерге булар акырын соймолоп келе берет экен да, экспансиялык саясат. Ошол тигип койгон көчөттөрүн кайра алсын. Үчүнчүсү биздин мамлекетибиз 1991-жылдагы чек аралардын туруш турпаты кандай болгон болсо, биз көз карандысыз калган убакта ошол калыпты статус-квону сактап калганга аракет кылсын. Жан өрөсүн. Биздин жаныбыздын кашайып атканынын да бир себеби ушундай мамлекеттик коопсуздук биринчи орунда да, жана кайталап кеттик, улуттук коопсуздук, мамлекеттик коопсуздук биринчи орунда, а бул киши ал жөнүндө такыр сүйлөбөй атат. Келип алып ички маселелерден, майда барат нерселерден алек болуп атат. Анан биз өзүбүз келсек, бул киши айтып атат, силер жанагындай ар кандай айтылбашы керек болгон сөздөрдү айтып атат. Силерге ызы чүйлө керек, анда мындай деп. Бул кишинин кол башчы катары реакция көрсөтпөй жатканы бизди чочулантып атат. Чочулатып атат. Ким Бариповдун? Жок. Кыргыз азыркы иш аракеттеги конституция боюнча кыргыз куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы бул Садыр Нуркожо уулу. Кол башчы. Өлкөбүзгө ар ким тепселеп кирип атат. Биздин кол башчыбыз башка нерсе менен алек болуп атат. Бул не деген акылга сыйбаган иш да.